калыңыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымдан көргөндө абдан кубанычтамын. Бүгүн дагы жаңылыктар болду. Негизи эң мындай чоң дүйнөдөгү геосаясий жаңылыктар көбүнчө ошол ишемби жекшемби күндөрү болуп кетет окшойт. Анткени жакында эле ошол 1,5 күн мурда, 2 күн мурда ошо Израилдин куралдуу күчтөрү премьер-министрин Беньямин Нетаньяхунун буйругу менен Хасан Насралланы жана ошо бүт жанындагы Хезболланын башкаруучуларын жок кылышты. Жок кылган алардын атайын GBU-LP деген бомбаларды колдонушту. Термобарикалык бомбалар менен биринчи көп кабаттуу үйлөрдү Дахия деген кварталда талкалап, анан ошол жерге жашынган чоң көп кабаттуу үйлөрдүн астында жашанган бункер тешүүчү бомбалар менен атышты. Түндүк Корея бир кездерде ошол дүйнөлүк баягы мусулмандар жыйнап берген жана ошо жихадка берген акчадан жана Ирандын берген акчасынын Түндүк Кореянын адистери ошо бункерди салды эле. Бункер абдан чоң болчу. Бункерде жанакы кадимкидей бул жөн эле шаарда килейген, потолоктору килейген, ичинде баары мындай жакшы ремонт жасалган. Ошол жакта 2006-жылдан бери Хасан Насралла жашачу ал бункерлерде. Акыркы ошол жылдарда чыкпай калган болчу ушул бункерден. Ошол жерде килейген экрандар бар, баягы килейген өзүнчө эле баягы башкаруучу, команда кылуучу центр да. Анан ошол жерден анан ошо Хасан Насралла бүт Хизбалланын иштерин башкарган. Анын дагы баягы орун басар деп аталган кишиси менен бир 30-дан ашык командир менен 16-дан ашык жогорку баягы Хизбалланын башчыларын тегерегинде ошол отуруп, булар деген Беньямин Нетаньяхунуноондо айтып аткан сөзүн угуп жаткан убакта буларды баягы аныкташыптыр дагы. Жана ошол жерден анан Беньямин буйрук бериптир. Так ошол жерде негизи Нетаньяху оонго кетип калганда Израилдин ичинде баары согуш болуп атат, эмнеге өлкөдөн чыгып кетти деп. Бирок азыр баары кайра айтып атышат, бул деген негизи эме экен деп. Алаксытуу маалыматтык операция экен. Бул атайын баягы Хизбалланы алаксытыш үчүн оонго барып туруп ошол жерден сөз сүйлөп тур. Анткени так ошол оондон сүйлөп атканда ага ошо маалымат келди. Так сөздүн арал жок маалыматты угуп, ал буйрукту бериптир баягы Хасан Насралланы көзүн тазалоого. Анан ошондон кийин баягы Израилдин авиациясы иштей баштады. Анан иштей баштап туруп, анан кийин пресс-конференция атканда аяктан пресс-конференциядан токтотуп барып ошо иш менен алек боло баштады, баягы буйруктарды берип башкалар сүйлөшүп. Ошону менен Хезбалланын бүт офицерлери, бүт башкы состав бүт жок кылынды. Хезбалланын баягы Хасан Насраллага боло турчу артына баягы улоочу орун басарларын да жок кылышты. Орточу чендеги офицерлерди да жок кылышты. Ушинтип мындайын айтканда бүт Хезбалла башсыз калды. 3 деңгээлдеги 3 бутактагы ошол офицерлерин жок кылышты да азыркы күндө. Бирок өзүлөрү Хезбалла баягы рядовой солдаттар, баягы орто чендеги офицерлер, баягы ылдый чендеги офицерлер тирүү калыптыр. Хезбалла бул дүйнөдөгү эң чоң прокси армия да, дүйнөдөгү эң чоң мындай мамлекеттик эмес уюм. Мунун мүчөлөрү 100 миңге барабар. Анан алардын складдары тоо арасында, Ливандарда баягы кедрлер өсүп аткан жерлерде, атактуу ливандык кедрлер. Ошол жерде аябай чоң складдар бар. Ал складдарды израилдиктер самолеттор менен согуп туруп баягы ооздорун, дарбазаларын ушул кыйратып салышыптыр. Ошо тоо көчкү менен жаап. Бирок баары бир эгерде ушул офицерлер ыгынтап ал складтын аяктагы курал кайра эле Израилдин сазайын бергенге өтө жетиштүү да. Акыркы жолу ушундай операцияны мен кайдан көрдүм эле? Мисалы үчүн Ирак болгондо баягы чөлдөгү бороон деген операция өткөндөн кийин, анан баягы Кайманбас, Эркиндик деген 2 операцияны өткөргөндө Америка Штаттары Ирактан алар дагы ушу Саддам Хусейнди өлтүрүп, генералдардын көбүн кырып, көбүн баягы өлтүргөндө, бирок таза зачистка жасаган жок албетте. Жогорку генералдардын кайсы бир саны тирүү калган. Иракта алар анан баягы бийликсиз мамлекетте жашап, ошо америкалык администрацияга каршы согушуп, анан ага баягы тынчтык келишими кол коюлганда эмне кылаарын билбей, өзүн жашоодо таба албай, анан кайра булар өзүнчө уюшулуп туруп, Куранды колго кармап туруп, Курандын колдоно баштап, алымдар менен сүйлөшсөм, туура эмес дейт да, туура эмес мындай Куранды талдашты дейт. Бирок кантсе да ошо баягы Куранды жана негизи туу кылып туруп, алар деген Даиш деген кыймылды пайда кылышкан да. Даиш деген кыймыл анан бүт баягы ошо
ислам халифатын орнотобуз деп маселе түзүшкөн бүт ошо араб өлкөлөрүнө. Даиш деген тез ара ичинде Иракта чоң күчкө айланып туруп, анан Сирияга кирип, башка өлкөлөргө кирип, Вилайет Харасан деп Харасанга кирип, ошо Орто Азияга чейин жеткенге аракет кылып, ушунда аябай жайылып кеткен да. Америка Штаттары Иракты таштап кеткенде, Иракта дагы көп курал калган. Ошол куралды колго алып, ошол Даиш бир нече жыл ошо баягы Иракта көп маселени жараткан. Анан кайра Америка Штаттары жана башка коалиция батыш өлкөлөрдүкү кайра Иракка аскерди киргизип, ошол Даишке каршы кайра согуш баштады да. Ошол Даиш менен согуш бир нече жыл болду. Жакында эле ошол Даишти жеңдип деп жарыялашты. Бирок аны жеңгени менен баары бир анын калдыктары калып, дагы эле кандайдыр бир иш аракеттерди алып барууда. Мисалы үчүн бүгүнкү Малиде чыкты да, иштеп аткан. Харасанда чыкты баягы. Иранда чыкты Даиштин баары, Сирияда бир бөлүгү бар экен. Ошондой. Анан албетте бул нерсе азыр Хасан Насралланы жана бүт башчыларын өлтүргөндөн кийин баары бир инерция менен Хезбалланын жилдеттери, рядовойлору согушту улантып атат. Алар деген аткылоону күчөтүп атат. Израилдин чек арасында, баягы Израиль менен Ливан ортосундагы чек арасында согуш дагы эле аябай мындай кызуу болуп атат. Ракеталар учуп атат. Баягы жер жүзүндөгү операциялар жүрүп атат. Израилдик эксперттер Ауслендер, Игорь Левин, Бабот ушундай сыяктуулар айтып атышат да, ушундай даяр турабыз дейт киргенге. Андан сырткары дагы Синвар да жок болуп кетти. Яхья Синварды ошол негизи таппай атышат да. Синвар деген бул Хамастын башчысы. Ошо Израилдин туткундары Хамастын эмчекти колунда. Анан Хамас Израиль деген алдап, баягы мурун Израиль ушинтерчи дейт. Анан өзүлөрү дагы израилдиктер, эксперттер айтып атат. Израиль мурун террористтердин айтканын кылып жүрүп дейт, аябай көндүрүп салды дейт. Израилде мындай өмүр бою эле булар менен бир аз аткылашып эле жашай берсе болот экен деген ойго көндүрүп салышты дейт. Анан азыр болсо Биби дейт, Нетаньяхуну Бибин деп коюшат экен, Биньямин деген. Ал деген башкача иш кылып атат. Биньямин бийлигинен айрылмак дейт. Бирок бийлигинен айрылбастан бул кайра баягы ушул катуу операция болуп кеткенде азыр ал жөнүндө сөздөр тынчып калды дейт Израилде. Израилдин өзүндө дагы ошо күтүшкөн эмес дейт ушундай нерсе болоорун. Алар ойлошкон дейт, биз деген мындай начар эле мамлекет болуп калдык, алсыз эле болуп калдык деп, мындай бизди ар кандай террористтер тебелей берет деп, аябай алсыз болуп калдык деп ойлоп калышты да, батыш өлкөлөрдө эле. Батыш өлкөлөр билесиңер, бүгүнкү күнү радикалдуу маселелерди чече алышпайт да. Мисалы үчүн мигранттардын маселесин чече алышпайт бүгүнкү күнү. Украина менен Орусиянын ортосундагы согушка чече алышпайт эч кандай. Согуштан коркот да батыш. Батыш коркок болуп калды. Батыштын алы жок той болуп калды да, баягы бычылган мындай эркектей же бычылган жанакы аттай болуп калды, жоргодой болуп калды да батыштын ушундай иш аракеттери. Ошону байкап Израилде ойлошкон экен, биздин да мамлекет ушундай бычылган жорго болуп калды деп ушундай капаланышып отуруптур. Анан ошо азыр армия, Цахал, Масад көрсөткөн, пейджер операциясын көрсөткөн Хезбалланын лидерлерин жок кылгандан кийин өзүлөрүн сыйлап калышты да. Ушундай кылыш керек экен дейт да. Эгерде сага бир мамлекет сага кол салса, анан улам кол салып турса, чыдай бербеш керек экен деп отуруп, терпила болупчу баягы чыдай берели акырына чейин. Жок. Эгерде сага ушундай кандайдыр бир тынч жашоого бөкөт койсо, анда барып баарын кырыш керек экен дейт. Мына азыр кайра тынчтыкка сүйлөшөбүз деп кайра кырыш керек экен, акырына чейин кырыш керек экен дейт. Анткени ошо жакынкы чыгышта жана негизи дүйнө жүзүндө ошондой дейт. Мындай эгерде согуш ачылып кетсе, алсыздыкты көрсөтсөң өлдүң дейт да. Эгерде мындай ырайымдуулугуңду көрсөтсөң өлдүң дейт. Эгерде жөнөкөйлүгүңдү көрсөтсөң өлдүң дейт да. Сени эч ким аябайт, тепселеп салат дейт. Ошон үчүн дайыма эгерде мындай сени бир соксо, сен деген ордуна жардырып ий деп, мындай баарын чачыратып ий деп ушундай концепция кетишти. Азыр айтышат, баягы Хамас менен Израиль, Америка Штаттарды посредник кылып алып, келгиле тынчтыкка келебиз деп, Хезбаллага да келгиле тынчтыкка келебиз, Иранга да келгиле тынчтыкка келебиз деп туруп, анан согуп баштады, ошо баарын кырып атат. Эми дейт ушундай кылабыз дейт, баарын кырабыз дейт да. Анан ошо Хезбалланы башына алгандан кийин эми Хезбалланын солдаттарын эгерде кандайдыр бир жол менен жөнгө салбаса, бул дагы өтө күчөп кетет. Жаңы Даиш пайда болот да. Ошол жакынкы чыгышта Израилге бул өтө чоң маселе болушу ыктымал. Ошо бул деген дүйнө жүзүнүн дипломатиясын жана стратегиясын өзгөртүүдө, бул деген дүйнө жүзүнүн пикирин бурууда, бул дүйнө жүзүгө өтө шок кылдырууда. Демек деген чын эле ушундай чечкиндүү иштерди кылса болот экен деген ушундай кандайдыр бир мисал алды дүйнө жүзү. Аны түшүндү да, эгерде чын эле баягы узак убакытта конфликттер чечилбесе, эскалация бир жалгыз бир гана
чечим деп. Израиль бүгүнкү күнү ошол эч кандай анда мүмкүнчүлүк жок. Душмандар каптаган, душмандардын саны көп. Ошон үчүн душмандардын башын кесебиз деп ушу башчыларын эскалация кылып, ошо өтө кайра мындай агрессия кылып атат да Израиль. Ошондой, так ошондой эле мисалы үчүн Украинага дагы ошол ой келди да, айтып атышат Украинада, эгерде биз азыр согушту токтотсок, Орусия эч качан токтобойт дейт да. Орусия муну алсыздык катары түшүнөт дагы. Анан ошон үчүн эртең дагы ой бетер жаңы бийлик келет дейт. Путиндин ордуна жаңы бийлик келип туруп, баары бир Украинаны жок кылат дейт. Эртеби кечпи. Ошон үчүн ушул маселени чечиш үчүн Израилдин ыкмасын алышыбыз керек дейт да. Израилдин ыкмасын алып туруп, Израилдин массаттай эле бүт баягы ким ошо Орусияны, Украинаны кырабыз, жоготобуз деген ой башында бар болсо, ошонун баарын кырыш керекпиз дейт. Ошентип анан мисалы үчүн кечээ күнү тай эле украиндик массат ошо баягы дрон башкаруу операция центринин башчысын ошо жок кылышты да, жок кылышып туруп сүрөтүн чыгарып туруп, Украинанын ГУР ушуну кылды деп айтышты. Ушундай дипломатия өзгөрүп атат, согуш ыкмалары өзгөрүп атат, дүйнө өзгөрүп атат, дүйнө көбүрөөк агрессивдүү болуп атат, көбүрөөк мындай ташбоор, кооптуу болуп атат дүйнө. Ошон үчүн вывод жасаш керек, урматтуу көрүүчүлөрүм, урматтуу кыргыз элим. Ушундан корутунду чыгарыш керек, ушундай чечим чыгарыш керек. Көрүп атабыз, дүйнө ушундай жесткий болуп атат да. Коопсуздук тараптан биз да ушундай аябай мындай өзүбүзгө тың болушубуз керек окшойт. Армияны бекем коюшубуз керек окшойт. Анан ушул геосаясий болуп аткан нерселерди байкап, карап, тутуп, сага алып, анан өзүбүздө мындай айтышат да, sivi pacem para bellum деп. Эгерде сен тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол дейт да. Рим империясы 1000 жыл турду, Рим империясынын сөзү. Эгерде тынчтык кааласак, Кыргызстанда, кыргыз жергебизде, анда биз аябай күчтүү болуп көрүнүшүбүз керек, машыгышыбыз керек. Эгерде күчтүү көрүнсөк, анда коопсуздук да болот, тынчтык да болот. Ушундай экен да. Масктын ою боюнча Израиль Хамасты менен Хамастын башчыларын өлтүрдү, Хезболланын башчыларын өлтүрдү. Демек, Израилдин душмандарынын саны геометрикалык прогрессияда бул 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе, 10 эсе дагы көбөйөт деп айтууда да. Анан канча ошол согушту алып барса Израиль, ошончо баягы өзүнүн келечегине балта чабат деп айтат да Илон Маск мисалы үчүн. Бир четинен туура угулат, бирок бир четинен алардын деген тандоосу жок. Аларды бүткүл дүйнө жек көрөт. Алар эмне гана кылбаса, баары бир аларга кол салышат да. Тынч жашаса да кол салышат, кырганга аракет кылышат. Согушса дагы баары жек көрүп кол салышат. Ошондой баягы муну шахматта гамбит деп коет. Артка басса да жаман, астка басса да жаман, оңго басса да, солго басса да жаман да. Ошондой оюңарды, пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Эми бизнес план үйрөнөлү десе, автордук видео курс ушул QR код менен жана видео астында ссылка бар да, аяктан. Бизнес пландон үйрөнгүңүз келсе деп жазып турат, ошол жерден ссылка бар, ошону бассаңар, каттоо формасына киресиңер, жазасыңар, анан силерге кат келет 1-2 күнүн ичинде. Ал эми баягы эгерде бизнес план жасайбыз десеңиздер, анда ошо кайрылсаңар болот бизге, биз баягы проект долбоор бизнес планын жазып беребиз да, биздин ишкана. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.